Хусейндин атасы улуу атамекендик согушка кетип, тылда апасы кырманда иштеп, өзү чоңдор менен кошулуп араба айдап, жалпы эл көргөн кыйынчылыкты эрте көрүп, апасына караам болуп калды. Булар жеринен кайненем дагы ошондой мени сиз деп сүйлөчү. Кайненем. Апасы чистокровная узбечка, ташкентская. Тагаларыбыз бар. Тага деп коет экен өзбектер. Анан кийин ошо мени сиз деп сүйлөчү, ушунчалык сыйлап, дайым бирөө кезде менде кылат жумуштун бардыгын деп мени мактап, ошентип турчу да экөөбүздүн ынтымагыбыз ушунчалык. Бир сен деген сөз чыккан жок. Кабак түйүлмек түгүл, сен деген сөз чыккан жок. Апасы үчүн ушунчалык мамиле кылдым мен дагы. Ой, бу сенин ата тегиң ким, сени дуңган дейт. Анан чынбы, жокпу деп оюнчундан тамашалашында. Анан ошондо айткан эле менин канымда 3 кан бар. Уйгурдуку, өзбектики, дуңгандыкы деп. Эми ал эсен менен кандай? Тагдырыңар кандай деп сурайм да. Анан айтат, мен кең булуңдан, ал кең аралдан. Карабайсызбы дейт, жерибиздин окшоштугун. Анан энебиздин, менин энемдин аты да Салиман, тиги эсенин энесинин аты да Салиман. Анан менин атам 41-жылкы согушка армияга кетип жок болгон, эсендин атасы дагы жок. Мына жетим калган. Тагдырларыбыз барлык жагынан окшошот. Анан мени киши кылып, ушул даражага жеткирип жүргөн менин өмүрлүк жарым, сырдашым, акыл кечим эсен. Биринчи жолу көргөнүмдү айтсам, мен медучилищеде окуп, ошону бүтүп аткам. Бир күнү Голдовский деген бар болчу. Биздин жетекчибиз самодеятельностьтен орыс тилден берчү медучилищеден. Анан айтты, сен Москвага окууга барасыңбы? Ырдаганга деп. Анан мен өзүм деги эле кичинекейинен бери ырдап жүргөн, ырдаганды жакшы көргөн киши алса барам дедим. Анан келдик оперный театрдан мындай жанагы бархатный занавестин астына чыгып, анан кийин ошодон рояльды коюп анан ырдадык. Ырдап, аны Токтоналиев, Сейдахмат, ушулар бардыгы залдан отурду. Көрсө ошо кишинин профессору келиптир. Карин деген профессор Московский консерваториядан укканы. Аны залдын ичинде көп кишилер отурган экен. Аны оперный студияны бүткөндөр угулуп атат да, жаштардан. Ошолор мен аны деле билбейм. Өзүм ырдап алып кетип калгам. Мен өтүп турмун. Жалгыз мен өтүп турмун кыздардын ичинен. Эркектерден калгандары бүт эркек балдар экен. Чокмор, ошол 30 киши болуп туруп, бир талайы теги немеге жөнөштү, Ленинградка сүрөтчүлөр. Ошондо Хусейнди поезддин ичинен ал бөлөк купеде экен, Хусейн. Жакшынакай, өзү бою узун, арык чырай. Аны окуп калдык да Москвага өтүп. Впервые мы познакомились в 60-х годах в Москве. Я училась в аспирантуре, он в консерватории. И вот тогда уже в моем понятии было такое, что он будет великим певцом.
была в Москве, тогда на совещании Министерства культуры Союза. И в тот день как раз был вечер, большой концерт с участием выпускников консерватории. И из певцов-вокалистов выступил Хусейн и одна певица. Он исполнял великолепно. На сцене смотрелся красиво, молодой, высокий, статный парень. И как-то, значит, выходил улыбчивым, красивым, хорошим. И он тогда великолепно исполнял арию Дон Базилии из оперы сивильского цирюльника. Другое поколение, новые таланты. Воспитанник Московской консерватории Хусейн Мухтаров. Ария Дона Базилио. В начале сладко ветерочком чуть-чуть порхает, и как будто бы украдкой слух людской голос кает, и журчит так ручеёк. И после окончания концерта зашли в артистический. И там как раз все выпускники, которые принимали участие, и находился там ректор консерватории. Знаменитый, это тоже, значит, большая фигура, знаток вокала и вообще видный, крупнейший деятель культуры страны, Свешников. И он меня встречает и говорит: товарищ министр, поздравляю вас с будущим народным артистом Советского Союза. Кийинчерээк ал Москва консерваториясын ийгиликтүү аяктап, кыргыз опера жана балет театрында иштеп калат. Өз деле мага көңүлү деле бурган эмес, баягы общий эле да, мындай өзү шайыр болчу да. Элдин баардыгы жакшы көрчү. Кыз тебе, эркек тебе, Русалка операсын коюп атканда ал атамды аткарчы, мен анын кызын аткарчы болсом, кучакташкан жерибиз болот дегендей. Мамилебиз бири-бирибизге бир туугандай эле болчу да, баардыгыбыз жүрсөк деле. Ошондо анан кийин ошо такыр кийин эле ошо 66-жылы кошулдук экөөбүз. Болот менен Хусейндин келиши биздин опера балет театрдын атагын, даңкын чыгарды. Опералык искусствонун туу чокулары болуп эсептелген Мусоргскийден Борис Годунов, Вердинин Дон Карлосунда Филипп II, Чайковскийдин Евгений Онегин операсында Греминдин кейипкери, өзүнүн сүйүктүү партияларынын бири Власов Малдыбаев Ференин Манас операсында Манас жана Коңурбай. Keresinde, aşkına var bersinde, aytkanıma könsünde, gelmezse
Это был великолепный певец, вокалист, обладающий полного диапазона красивого тембра басом. Вот. И он был очень сильный актер. У нас бывают хорошие певцы, но они актеры слабые. Или наоборот, бывает очень сильный актер, но такой не очень сильный голос. Понимаете? Хусейн обладал и тем, и другим. Его образы, например, Чонгоджо в Айчуреке, или, скажем, Хонгрубай в Манасе, или, скажем, Мельник, Русалка Драгомырского. Это все очень сильные образы. Он и Борис Годунов играл Мусоргского так. Анем тейтпекти алсак абдан волноваться өзү кичине тейтпекти таганда ошо тейтпекти сага жазсын деди Насыр Давлесович. Анан ошондо тиги Рыскуловдон кийин кандай болор экен тейтпегим деп. Ошончо образга кирип алчу даже концерттер деп аткан кезде. И как бомба разрывает, клеветанка потрясает, клеветанка потрясает, клеветанка потрясает, и колеблет мир земной. И как бомба разрывает, клеветанка потрясает, клеветанка потрясает, и колеблет мир земной. Анан кийин бүт рөлдөрдүн баардыгы комедия болобу, комедия кылчу. Басмач ушунчалык басмач. Анан корольдун семьясында өскөндөй киши болуп аткарчу да. Кебетеси да окмуш болчу да, грим жасап койсо баягы король Рене, грим жасап койсо Дон Карлос. Хусейн агайдын үй бүлөсүнө кылган мамилеси өзгөчө эле. Данияр, Каныкей, Чачыкей аттуу уул кызды тарбиялады. Кийин бардыгы профессионал музыкант болуп чоңоюшту. Бу балдарымдын аттары кызык экен. Десем айтат, тиги Даниярды болсо тиги Жами Чыңгыз Айтматовдун Жамиласы чыкканда ошол Данияр ошондой жигит болсун деп Данияр койгон. Ал эми берки эки кызыңдын аты эмне? Каныкей, Чачыкей. Деп ошентсем, мен Манаста Айчүрөктө роль аткарсам, Есен дагы Айчүрөктө Манаста роль аткарса, анан Каныкейди тиги Айчүрөктөн биринчи жолу ырдап чыкканда Есендин боюна болуп калган экен да, ошондо төрөлгөндөн анан ушу Каныкей деп койгонбуз. Эми Чачыкейди билесиң, Манас атанын арбагына сыйынып, Чачыкей, Каныкей деп уйкаш болсун деп койдук эле дээр эле да. Хусейндин мына Каныкей, Чачыкей концертмейстер болуп иштешип, пианинаны, анан Данияр болсо мына дирижер. Анан ошондо атаңыз орай мен бүт балдарым бардын ошо кор болбой пианист кылам деп туруп баардыгын пианиного берип коюп, анан кийин ошон үчүн баардыгы пианист болуп калды да.
Ошондо папам айтып калды эле, ушундай мен чарчадым, дайыма жана концертмейстерлердин күтүп убактысынан зависеть этип калат. Мен ошондуктан мен бүт балдарымды ошо пианиного үйрөтүп, мен 3 концертмейстер болот деп. Ошол сөзү аткарылып калды. Акыркы 10 жылдын ичинде үчөөбүз тең ойноп калдык. Ошол кезде концерттерде байкем дагы ойноп, пианинода, сиңдим дагы, мамам дуэт менен программа ырдашат. Анын ортосунда алар чарчаганда эс алсын деп биз солону ойнойбуз. Ошентип отуруп ушундай концерттерди даярдап бергенбиз. Ошол үчүн мен аябай бактылуу деп эсептейм. Анткени папам ушундай күчтүү болуп турган кезинде чогуу ойноп калдык. Анан ошол өзүнүн максатына, койгон максатына жетти деп ойлойм. Он 7 жыл бүт Советтер Союзун кыдырдык. Бул айтып коеюн, бир дагы кичинекей да шаар калган жок. Диний культура деген немелер болчу эмес беле. Ошондо Сирия, Польша, Венгрия, Кытайга бир 5-6 жолу үй бүлөсү менен да чакырышты. Турцияга опера ырдап келдик. Его всегда называли Дунганский Шаляпин. Но он был не только дунганским Шаляпиным, но и кыргызским. Вы знаете, что он прекрасно владел, да, кыргызским языком. Он хорошо знал обычаи, нравы, традиции кыргызского народа. Мухтаров – это явление, редкое дарование не только в дунганском искусстве, но и в кыргызском. Анын Турдак Нусубалич бир жолу чакырып алып, сен кыргызсың дептир. 3 жолу баягы мусулманчылыкты айтып, анан кийин ошон кичине баягы Советтер Союзу убагында кыргыздын немеси болчу, кичине бөлөгүрөөк неметиле билбейм. Жок, мен Дунганмын деп, бу да 3 жолу айтып туруп, Дунган дегенди абдан жакшы көрүп, Дунгандын эли болуп, Дунгандын уулу болуп, бирок өзү негизи ички дүйнөсүнүн баардыгы кыргыз болчу. Мен Ала Тоо менен кыргыздын ак калпагын кут катары тутам деп, ошол чынын айтканда менби же башкабы же сенби дегендей бирөө дагы калпакты ушунчалык урматтап, сый сыпат менен кийип жүргөн адамды көргөн жокмун. Бир жака барсак, калпактан аркылуу чечендерди таанып, бизди таксиге бесплатно отургузуп, чет өлкөгө барсак, ошол жакта жүргөн кыргыздар чуркап келет. Калпакты башынан эч качан түшүргөн эмес. Очень простой. Простой, что со стариками, что с детьми, одинаково шутил, смеялся. Он, вот где он, вся аудитория была действительно в хорошем настроении. Эмне болсун, дайыма жанагы биз балдардын непосредственность деп коебуз. Кийин биз өзүбүз чоңойгондон кийин ошону жоготуп коет экенбиз. Ушул папамда ушул непосредственность детская деген, вообще жанагы любопытство, тегерекке болгон кызыкчылыгы дайыма болуп турганда, мен ошону өзгөчө сапат деп ойлойм. Анткени кийин өзүнчө эле рационалдуу болуп калабыз, көп нерсеге көңүл бурбай калат экенбиз. А бул папам болсо дайыма ушундай эң эле балдардай болуп эле кызыгы бар болчу. Канча поколенияны шалбан берип, шахмат шашканы үйрөтүп чыкты Кородон жана океандан. Орусу бар, кыргызы бар, бир шишак болот, анан кайтып дядя Хусейн выйдет деп кайта келишчи. Бир талант берилсе, ушул бүт жактан берилет окшойт деп ойлойм. Анткени ушул жөнөкөй жашоодо таланттардын баардыгы бүт жерден эле, эң эле жана кухнядан баштап тамак жасайбы, эң даамдуу тамактарды жасап,
азыр биз жасаган немелердин баардыгын ушу папамдан дагы үйрөндүк деп айтсам болот. Анткени дайыма айтып калчу, азыр көрүп ал, мен азыр ушунун баарын жасап атканым үйрөнүп ал деп. Одаренный кишилер өтө бийик болсо да өтө жөнөкөй болуп. Хусейн деле ошондой. Анан кийин баягы тарынтып коет да бизди. Анан ошо күнү тарынтат, же айта албайт өзү үчүн дагы. Ушунчалык жумшак киши болчу да. Мындай сүрдүү болгон менен ошо кишиге айта алчу эмес. Анын ордунда мен барып туруп эле бетке бир айтам да. Хусейнди защитить этип чыкчумун. Собранияларда кээ бир жаман ичи тар кишилер бир нерсени сүйлөп койчу. Анан эле мен чыкчумун. Ошентип эле өзүнчө бир защитник болуп алчумун. Анан кийин эмнеге айтпайсың десем, эмнеге айтам деп коет да. Айтса айта берсин деп. Бир жагы ошонуку да чын экен да. Товарищи, дорогие мои зрители, которые всю жизнь ходили на мои спектакли, спектакль «Оперный театр», на наши семейные концерты. Всю жизнь вы были со мной вместе. Если даже я вас не видел, я чувствовал, что ваша душа всегда была направлена на наш творческий рост. Вот за это я хочу им всем сказать большое спасибо. Знаете, последний раз я видела в очень тяжелом состоянии. Он лежал в больнице. Я слышала, я как раз тоже, значит, на обследовании лежал в больнице. Слышал, что там, говорят, это привезли Мухтару в тяжелом состоянии. В реанимации лежал. Я уже не смогла, зашла, но не мог он дышать. И все-таки он узнал меня. Я там стояла, здравствуйте, таке. Или так, он дышит так поставленным голосом прямо. Я подошла, поздоровалась, он, значит, взял мою руку, погладил, поправляйся. Я думаю, что ты поправишься. Я говорю, утром зайди. И через день скажи. И очень сожалею, что как это мы не смогли его сберечь. Как мы не смогли сберечь. Просто мы тогда не понимали, что он болен. Мы не думали, потому что он такой веселый. Он такой, знаете, оптимист. Когда он и не жаловался, никогда не говорил, что он болен. Ну, может быть, там он лежал в больнице, думал, ну, полежал в больнице, выйдет, все, и опять будет работать. А оказывается, нет. Оказывается, на этот раз он уже оттуда живым не вышел. И его смерть для нас всех была ударом. Мы просто долго не верили в его смерть. Толтыра кишилерден уккам, ошондай упустили деген сөздөрдү уккам да, момент упустили деген. Ошондо Хусейнимде дагы мен өзүмдө да күнөө ишенип, мен да ишенгичмин. Хусейндин сабактарын кошо иштеп, кечке абукта сабак берчүбүз, театрга чуркап, мен да 60-ка чыгып калдым ошо кезде. Анан кийин мен ырда деп чыкты Хусейн. Мен да кош ырдайм деп чыкты, ооруп атат. Мен сен жөтөлүп отурсаң, мен анда эмеси бар отурам дейт. 60-ка чыкканда, Евгения Онегин ырдадым 60-ка чыкканда. Ошо кезде эми Хусейн ооруп калды. Мен барып гримин ырдайм. Хусейн андырдыбай эле коеюнчу. Вообще сен ооруп атсаң десем болбойт. Анан ошо мен бүгүн Евгения Онегин ырдадым, эртеси күнү Хусейн каза болуп калды керек болсо. Тоже мен 60-ка чыкканда. Болбой ырдатты да. Өзү бар ырдайм деген ырдай албай калды, өпкөсүнөн суу толуп баратат. Ошону откачивать этет деген мен жок. Өзүмдү да күнөөлөйм кечкери. Врачтарга ишенип алып туруп. Хусейн да кайта кайрылып келбейт. Хусейн кайта кайрылып келбегенден кийин нервим иштетип, өзүмдүн ден соолугум, балдарыма керек. Бирөөнүн артынан бирөө кетпейт экен, өлгөндөн өзү шор деген ошо экен. Канчалык түйүндө турганы менен эч качан унутулбай турган, эч качан айыкпай турган бир жара турат да менде. Незадолго до его смерти. И он мне сказал такое: ты знаешь, Фатима, вот ты пишешь о культуре Дунган, о литературе, да? Вот кто бы ни писал о культуре Дунган без
имени Мухтарова и без имени Сушанло вы не обойдетесь. И сам засмеялся. Я говорю, правильно, я говорю. Я считаю, что дунганская культура – это Мухтаров. Дунганская культура – это Сушанло. Вы же великие люди. Он так долго смеялся. Конечно, это было очень приятно. И я сейчас часто вспоминаю этот случай. Думаю, как он далеко смотрел, он понимал, он знал. Потому что он единственный такой человек. Анан папам дайыма эле бизге айтчу, мен ага чейин Москвадан да окудум, тиги Америкага чейин барып окуп келдим. Бирок ошондо дайыма бизге айтчу да, биз силер ушул, силерди окутуп бердик, силер ушул өзүбүздүн өлкөбүзгө салымыңарды киргизишиңер керек деп, Кыргызстан үчүн негизги нерсени ушуну жасап кетишиңер керек деген бойдон ушул биз бардыгыбыз эле азыр жасаган нерсебизди эле бүт эле биздин маданиятты көтөрүп эле, ушу искусствонун чеберлерине жардам берип эле, мен дагы менеджер катары иштейм, чоң жакшынакай проекттерди жасап жүрөбүз. Good evening, dear ladies and gentlemen. Let me open the 3rd International Bishkek Jazz Festival, Jazz Bishkek Spring. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы рады всех видеть вас сегодня на 3-м международном бишкекском джаз-фестивале. Мы не будем многословны, мы тоже сегодня импровизируем. Я надеюсь, что этот фестиваль задаст тон всем последующим дням, и вы проведете очень хорошо эти выходные. Спасибо вам большое и приятного наслаждения джазом. Убакыт алдына карай токтолбостон өтүүдө. Биздин арабызда Хусейн Мухтаров жок болсо да, кийинки муундун эсинде бул улуу инсандын жасап кеткен иштери, бийик адамгерчилиги өз эл үчүн берилгендиктин үлгүсү катары жашай бермекчи.